Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде назар апталык берүүсү. Студияда мен Асанбек Каракозуев. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Эгемендүүлүк алган 26 жылдан бери облустар кандай ийгиликтерге жетишти, кандай кемчиликтер болду? Президент Алмазбек Атамбаев Ош облусунда 2 күн иштеди. Жаңы окуу жылына карата облустардагы мектептердин абалы кандай? Ушул учурда даярдап жаткан учурубуз ошол ремонтту жүргүзүп. Ош шаарына Өзбекстан мектеп куруп берүүдө. Кыргыз тарап бул эски имаратты бузуп, курулушка атайын площадка даярдап бердик. Башы жок аялдын денеси Таштандыдан табылгандан кийинки талкуулар. Кыргызстан өзүнчө мамлекет деп аталгандан бери 26 жыл болду. Бул аралыкта тарыхый бурулуштар болду. Ийгиликтер менен кемчиликтер коштолду. Эмнеси болсо да өзүбүзчө эгеменбиз деп өз арбайыбызды өзүбүз тартып келаткандайбыз. Сырткы байланыштарды түзүп эл катары жашап жатабыз. Азыр сөз кыла турган тема Ош облусу менен Ош шаары ушул аралыкта кандай ийгиликтерге жетишип, кандай кемчиликтер кетти дегендин айланасында болмокчу. Таза суу маселеси, жол, мектеп, бала бакча, дотацияда отурган айылдардын кыскарышы, Ош шаарындагы курулуштар жана башкалар боюнча кыскача материал жасадык эле, көз чаптырып көрүңүз. Кеңеш өкмөтү тарагандан кийин Кыргызстан башынан оор турмушту өткөрдү. Анткени менчиктештирүү доору менен көптөгөн жетишкендиктерден айрылып калгандыгы айтылып жүрөт. Алардын катарында ири завод фабрикалар жоюлуп, жумушсуздук күч алган, акырындык менен миграциянын агымы күчөп, эмгек күчү экспорттолуп жатты. Ошондой эле айрым мектеп, бала бакчалар жеке колдорго өтүп, билим берүү системасы артта калды. Айлыктардын ордуна арак берилген күндөрдү азыр деле айтып беришет. Союздагы пропаганданын ныпым эч нерсеси калбай, элди алаксытар идеология иштелип чыга эле. Эгемендүүлүк биринчи жылдары чарбалык маселелер, ал курулуш болобу, айыл чарбасы болобу, өндүрүш болобу аксап калдык. Мисалы үчүн ошол жылдары республикада 12 миллион кой санына жетебиз деген мал чарбасы, өндүрүш, мен айткан жана завод фабрикалар, основной средства деп коет, булар бардыгы өкмөттүн колунда эле да. Ушулардын баардыгы таркап кетти. Анан биринчи бир 5-6 жыл элибиз кыйналды. Бирок акырындап өзүнүн жолуна түшүп келе жатат бул дагы. Кийинки мезгилде кичинеден болсо да бай бузуп алган заводдордун ордуна аз-аздан болсо да завод фабрикалар пайда боло баштаган. Анан жанагы таркап кеткен чарбалардын ордуна кайтадан дыйкан чарбалардын түзүлүшү, кооперативдик чарбалардын түзүлүшү, бул жаңыча жакшы нерсе жөрөлгө. Ушулар уланып кетсе дейм да. Билим берүү тармагы, мисалы үчүн дүйнөдө бирден бир мамлекет болгон билим, бекер билим берүү. Бул өтө өзгөчө башка нерсе болчу эле. Балдардын билимге болгон, окууга болгон кызыгы болсо, ата-эненин окууга болгон кызыгы болсо, балдардын окууга болгон кызыгы болсо, такыр башка эле да. Ал кездеги баалуулук такыр башка эле. Мен эми ал кезди мактагандай болбойм, бирок аны айтып кетиш керек. Балдардын окууга болгон кызыгы болсо, ата-эненин ошого болгон эмес. Бул такыр башка нерсе да. Дагы бир нерсе, тарбиялык маселеде. Тарбиялык маселеде ушул балдарды бүгүн биз жаман жорукка барып атат, жаман жүрүп атат деп атабыз. Эмне дегенде жаштарды талим тарбия берүүнү биз унутуп койдук. Окуу эле деп атабыз, окуусун берип атабыз, кесипкөйлүктү берип атабыз. Бирок ошол ким болуп чыгат? Жакшы кесипкөй болушу мүмкүн, жакшы инженер болушу мүмкүн, жакшы мугалим болушу мүмкүн. Бирок жакшы адам болуп чыгабы, ого көңүл бурбай атабыз. Канчалаган кыйынчылыктар болгону менен эл ал оорчулукка чыдады. Өзүнчө мамлекет катары жашап жаткан Кыргызстандын ийгиликтери кечиктирген жок. Дүйнө жүзүндөгү өлкөлөрдүн катарында дипломатиялык байланыштары түзүлө баштады. Өзүбүздүн сом деген валютабыз чыгып, герб, желек, гимн кабыл алынды. Булго сөзсүз боло турган иш болчу. Бирок карапайым элдин чыныгы жашоосуна кандай өзгөрүүлөр кирип, эмнелер эмдигиче жемишин берип жатат деген суроону козгойбуз. Кыргызстандын башка областарында эле Ош облусу да, Ош шаары да өзүнүн макамы менен саясий экономикалык өсүш өрүшүн алды. Аны менен катар кемчиликтер дагы жүз бербей койгон жок. Өз түтүнүбүздү булаткандан бери Кыргызстандын өзүндө өкүнөрлүк окуялар да болду.
ошол жагына токтолуп кетсек, бизде 29дан ашык эң ири союз мезгилине салынган ири өнөр жайышканаларыбызда толук кандуу багыл жапайы приватташтыруу, менчиктештирүү маселесин алып келип биз толук талкалап алдык. Мына Ош шаарында курулган облус үчүн Өзбекстандан бери алып келип жүргөн 40 өлкөлөргө экспорт кылып тарткан таанымал ишканабыз ХБКны кездеме токуучу фабрикабызды жок кылып алдык. Бул 13 000 киши 3 смена иштечү. Же болбосо Ош шаарынын бюджетинин 32%-ын берчү болчу да, элестетип көрүңүздөр. Мына насос заводу уникалдуу СНГда жок заводду жок кылып алдык. Мына жибек комбинатын алсак, бул дагы союзга таанымал комбинат, муну да жоготуп алдык, 5 000 киши иштечү болчу да. Анан экинчиси, биз агрардык өлкө болгондон кийин көптөгөн алдыңкы миллионер колхоз совхоздорубузду болгон потенциалыбыздын баарын жок кылдык. Ата-бабабыз мындай кашыктап жыйганды чөмүчтөп чачып ийдик да. Ош шаары тарыхый деген менен элдин чыныгы жакшы жашоосу үчүн эмне иштер аткарылгандыгын акырындап санап көрөлү. Бирок эң негизгиделген элдин эсинде калгандарын атайбыз. Ош шаарындагы ири делген завод фабрикалардын иштен чыгышы кендирди кести. Бирок азыр кичи эле эмес, чоң ишкерликке дагы кеңири жол ачылды. Азыр шаарда телевизор чыгарган заводко чейин курулду. Элдин жашоосу жакшырганын шаардагы автоунаалардан да байкаса болот. Акыркы 5 жылда алсак, транспорттун саны 56 000ден 70 000ге чейин өстү. Башкысы биз өзүбүздө өндүрүлүп жаткан электр энергиясын Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан аркылуу алып өтүп, өзүбүз транзит көз каранды болуп калчубуз. Газды Өзбекстандан алчубуз, жаңы жыл жакындаганда ар дайым биз көйгөй жаралчу да. Ушул маселелерди түштүк Кыргызстан үчүн, айрыкча биздин Ош облусу үчүн өтө маанилүү десек болот. Кошуна мамлекеттер менен болгон карым катнашыбыз ушу газ, электр энергия жагынан, суу маселесинен да камсыз болуп, азыр өзүбүзчө мындай ээн эркин басып калдык десек болот. Башка маселе Евразиядын акклиматизация деп коет, ошого көнө албай өзүбүздүн товарларыбызды толук кандуу чыгара албай атабыз. Экономикалык өсүш байкалат. Аны өзүбүзчө өлкө болдук деген алгачкы жылдарга салыштырып көрүңүз. Өткөн жылы Ош шаарына 6 миллиард сомдон ашык тышкы жана ички инвестициялар тартылды. Акыркы 3 жылдын ичинде Ош шаарынын бюджети 300 миллион сомго көбөйдү. Ал эми Ош шаарына келип аткан инвестициялардын көлөмү 5 эсеге өстү. Тактап айтканда, жылына 1 миллиарддын тегерегинде инвестиция келип аткан болсо, мына акыркы 3 жылда Ош шаарына 14,5 миллиард сом инвестиция келди. Курулуштар 2010 жылдагы каргашалуу июнь окуясынан кийин жанданды. Ош менен Жалал Абадты калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциясы шаарда 1200дөн ашык патрилүү 27 көп кабаттуу үй салды. Ушундан кийин жеке ишкерлерге көп кабаттуу үйлөрдү куруу мүмкүнчүлүгү старталды. Элдин эсинде калган дагы бир курулуш бул Чыры Чубактын кунунда чуалган Ош шаарындагы жаңы ынтымак көпүрөсү болду. Ал эми Ош шаарында суу маселеси ошол союз учурунда болгон көйгөйү эмдигиче жашап келе жатат. Ал шаардыктар ачык суу кампасынан ичкени, жамгыр жааган сайын токтоп калган адаттан кутула элекпиз. Бирок акыркы жылдары муну чечүүгө эбегейсиз көп күч, каражат жумшалып жатат. Ош шаары тууралуу айтканда, Оштун 3000 жылдыгын сөз кылбай кетүүгө болбойт. 2000 жылы байыркы калаанын мааракеси белгиленип, дүйнөгө Ош деген шаарды даңазаладык. Анын шарапаты менен туризмди өнүктүрүүгө кеңири жол ачылды. Анан да Сулайман тоонун ЮНЕСКОнун баалуу мурастар тизмесине киргизилиши да тарыхый жетишкендик катары бааланды. Эгемендүүлүк алгандан бери Ош шаарында кароосуз калган гүл бактар кайра калыбына келтирилди. Ал эми билим берүү тармагында өзгөрүүнү, жождордун ачылганы, айрыкча жеке менчик мектептер менен бала бакчалардын көбөйгөндүгүн атаса болот. Тилекке каршы акыркы жылдары билим сапаты түшүп кеткендиги өкүнүчтүү бойдон калууда. 21-кылым маалыматтын заманы болуп калгандыгын билесиз. Андыктан калкы 5,5 миллионго жетпеген Ош шаарында телеканалдар көп ачылды. Азыр шаардын өзүндө иштеген 5 телеканал бар. Шаарда ишин алып барган ошондогу Ош студиясы азыр ЛТР деген ат менен республикалык каналга айланды. Телеканалдарды ачуу эпкини менен биздин ынтымак телеканалыбыз дагы көп тилде эфирге чыгып иштеп келет.
Эми Ош облусу боюнча сөз кылабыз. Облуста 7 район, 3 шаар, 469 айыл бар. Бирок кийинчерээк Баткен облусу негизделгендигине байланыштуу аймагы кичинерде. Эгемендүүлүк алгандан бери эсте калган окуялар булар болду. Ош облусунун өнүгүүсү үчүн Кара суу базары сыяктуу эл аралык соода түйүнү ишке кирди. Кара суу базары Ош элин арзан товар менен эле камсыздабай, миңдеген адамдардын кирешелүү булагына айланды. Башка аймактарда аэропорттор жабылып, өзүн актай албай калганда, Ош аба майданы жылдан жылга кулачын кеңейтип баратты. Маселен, учурда Ош аэропорту Туркия жана Орусия багытына жүргүнчүлөрдү түз тейлеп жатат. Ошто Чүй облусуна салыштырмалуу курулуш тармагы жай өнүктү. Ош облусу Кытайды Тажикстан менен, Өзбекстанды Кытай менен байланыштырган эл аралык ири жолдорго ээ болду. Ошону менен бирге ички жолдор акыркы жылдары салыштырмалуу жакшырганы менен элеттеги жолдор Союздагы салынган моюнча калды. Жождордун көбөйгөндүгү эл арасында сапат жагынан сынга кабылып келгени менен облус жаштарын криминалдашуудан, диний радикализмден, жумушсуздуктан алигиче куткарып келе жатат. Бирок анткени менен мектептен мечит көбөйдү. Жеке бизнестер өнүгө баштады. Бул базар экономикасына байланыштуу десе да болот. Облуста бир нече цемент заводдору курулду. Алдыңкы айыл өкмөттөр түшкөн пайдасына өзүнүн бюджетинен жолдорун асфальттап алууга жетише башташты. Кыргызстанда 1990-2016 жылдар аралыгында 500гө жакын жер көчкү катталса, быйыл 2017 жылдын 4 айында эле 129 жер көчкү болду. Алардын дээрлик көпчүлүгү Ош облусунда. Жаратылыш кырсыгы тууралуу кеп кылганда өзгөндөгү Аюусай айылындагы жер көчкү биринчи эске келет. Андан 24 адам курман болду. Сел, суу каптоо, жер титирөө сыяктуу телсиз жоонун кесепетинен облус эли кыйла зыян тартты. Алардын бири катары Нуурадагы жер титирөөдөн жарандарыбыз каза болгон окуяны эмдигиче өкүнүч менен эстейбиз. Кыска убакыттын ичинде 26 жылдагы жетишкендиктер менен кемчилдиктерди айтып бүтө албашыбыз бышык. Ошентсе да өлкөнүн эгемендүүлүгүнө карата элдин эсинде калган эң негизги окуялар менен фактыларга токтолгонго аракет кылдык. Мүмкүн өзүңүздүн облустагы оң терс окуяларды сиз да талдап көрөрсүз. Эгемендүү Кыргызстандын өнүккөн облустары жөнүндө сөз кылып жатып, Жалал Абад облусу тууралуу кеп учууну улайбыз. Жалал Абад 27 жыл мурун Ош облусунан бөлүнүп, өз алдынча облус болуп түзүлгөн. Облус макамын алгандан бери суу сактагычтан тарта алтын кен жана башка майда ишканалар ишке кирип, жождор ачылды. Эгемендүүлүктүн 26 жылдыгында Жалал Абад облусу кантип өнүктү жана кандай кемчилдиктерге учурады? Аймактагы кабарчыбыз Кылымжан Азамат кызы тарыхчылар жана саясатчылар менен бирге сарэсеп салганга аракет кылып көрдү. Кыргызстан эгемендүүлүк алганына 26 жыл болсо, Жалал Абад өз алдынча облус болуп түзүлгөнүнө быйыл 27 жыл болду. Андан бери облусту 13 ыйгарым укуктуу өкүл башкарды. Ар бири облусту өнүктүрүүгө өз салымдарын кошо алышты. Жалал Абад облусу экономикалык жактан өнүгүү деңгээли боюнча республикада 2-чи регион. Облуста 5 ГЭС бар. Алар өлкөнүн 90%-ын электр энергиясы менен камсыздайт. Өндүрүлгөн электр энергиясы чет өлкөлөргө дагы экспорттолот. Өнөр жай тармагында бардыгы 135 ишкана иштейт. Облуста чакан алтын кендердин саны 20га жетет. Стратегиялык курулуштарга келсек, 2014 жылы түндүк-түштүк альтернатива жолунун курулушу башталган. Жалал Абад облусунда 13 жогорку окуу жай бар. Анда 22.300 студент билим алат. Жалал Абад облусунун аянты 33.700 километр квадрат. Калкынын саны 1 миллионго жакын. Эгемендүүлүк алгандан кийин облуста жоготуулар да болбой койгон жок. Эң ириделген кристалл жана мата өндүрүштүк ишканаларынын ишмердүүлүгү токтоп, жабылуу коркунучунда турат. Таш көмүрдөгү кристалл заводу мамлекеттик мүлк фондунан 420 миллион доллар карызга кептелгени үчүн 2010 жылы банкрот деп жарыяланган. Ал эми бөз иштеп чыккан мата заводунда да кырдаал оор. Алгачкы жетекчилерден болгондуктан бүгүнкүдөй чоң инвестиция жок болчу ал убакта. Мына азыр биз ошо Жалал Абад областын карай турган болсок, мына Чаткалда канчалаган ишканалар чет элдик, мына Казмыс туурабы, же болбосо башка чоң ишканалар ошондой бир токен иштерин жакшы жолго коюп иштетип атышат. Ошо Жалал Абадтын эле өзүнүн ичинде же болбосо райондордогу канчалаган проекттер иштеп атат. Соода балансасы деп коет да. Соода баланса баягы экспорт менен импорттун ортосундагы салыштырган
соода балансасы дагы бизде жакшы болуп, экспортубуз көбөйүп, соода балансасы дагы көрсөткүчү жакшы болуп атат. Ошондуктан Жалал Абад облусунун экономикалык абалында 26 жыл аралыгында бир топ алга жылуулар болду. Ага мисал жогоруда айтылган ишканалар боло алат. Быйыл жыл башынан бери облуста 59 ишкана ачылып, 14 миллиард сомдук киреше кирген. Акыркы жылдары аймакта жаратылыш кырсыктар көбүрөөк орун алып, жабырлануучуларды турак жай менен камсыз кылуу аракеттери да көрүлгөн. Алтын казып алуу боюнча, мына ошондой эле мед казуу боюнча бүт эле ошол тоо-кен тармагында дагы жакшы жылыштар бар да. Жылдан жылга мындай бир өндүрүлгөн продукциянын көлөмү көбөйүп жатат. Албетте, салыштырмалуу эгемендүүлүк алган күндөн тарта азыркы күнгө чейин эгер тарыхый көз чаптыра турган болсок, көптөгөн өзгөрүүлөр болду. Анын ичинде экономикалык жаатында көптөгөн жаңы ишканалар пайда болду. Ишкерлердин бир катмары пайда болду. Жаңыча ойлонгон, жаңы идеяларды ишке ашырган, алдыга умтулган ишкерлердин саны пайда болду, арбын болду. Жалал Абад облусунун бүгүнкү күндөгү жылдык бюджети 3 миллиард сомдон ашуун сумманы түзөт. Кирешенин көлөмүн жогорулатуу үчүн алдыда ишканаларды ачуу пландалган. Айыл чарба экспортунун санын өстүрүү үчүн логистикалык борборлорду куруу жана калктын турмушун жакшыртуу үчүн аялдарга таза суу жеткирүү боюнча долбоорлор менен иш алынып барылууда. Ага ылайык облустагы 100 айылга ичүүчү суу чыгарылат. Акыркы жылдарда авариялык абалдагы мектеп, бала бакчаларды жаңылоо аракеттери да күчөтүлүүдө. Кылымжан Азамат кызы, Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Жалал Абад облусу. Мындан 26 жыл мурда Кыргызстан эгемендүүлүктү алган кезде азыркы Баткен облусу Ош облусуна караштуу район болуп турган. Ал 1999 жылы облус статусун алган. Жаңы түзүлгөн аймак статус алуу менен эле башка облустардай болуп калган жок. Облус деңгээлине жетүүдө көптөгөн кыйынчылыктарды башынан өткөрдү. Ал арада кыштактар шаар статусуна жетишип, Баткен шаары облустун борборуна айланды. Көп улуттуу чек аралаш облуста экономикалык абал убагында начарлаганы менен азыркы 10 жыл, акыркы 10 жыл аралыкта кайрадан жогорулады. Чек аралар такталып, эң калган талаалар өзгөртүлдү. Аны менен катар жолдор курулуп, элге жумуш орундары түзүлдү. Эгемендүү өлкөдөгү Баткен облусунун өзгөрүүлөрү тууралуу кабарчыбыз Феруза Аскарбек кызы баяндайт. Өлкө эгемендүүлүккө жетишкен соң 1999 жылы Ош облусунан Баткен, Кадамжай, Лейлек райондорун жана Кызылкыя Сүлүктү шаарлары бөлүнүп, облус уюштурулган. Анткени Баткен артта калган аймактардын катарына кирип, көңүл бурууга муктаж болгон. Бирок облус статусун алган менен эле башка облустардай боло калган жок. Анткени райондун деңгээли облус болууга даяр эмес эле. Ошентсе да облус өнүгүүгө жол алды. 2000 жылы райондун борбору Баткен болуп, Исфана кыштактары шаар статусун алган. Кадамжай, Айдеркен шаарчалары шаар болуп, облус аймагында 3 район, 6 шаар, 3 шаарча түзүлдү. Баткен обласы түзүлгөндө бир гана жери, мисалы областык суу чарбасы келип областык райондук суу чарбанын мекемесине отуруп алды. Областык билим берүү, райондук билим берүүнүн имаратына отуруп алды. Област ушинтип башкача айтканда кээ бир детсадтар, башкалар имараттардын бүтүн баары областтык структураларга өтүп кетти. Мына ошонун кесепетинен ушул күнгө чейин кээ бир райондук структуралар, райондук мамлекеттик администрация баш болуп алып туруп, арендада отуруп атышат. Эгемендүүлүккө чейин облустун аймагында жеңил өнөр жайлардын саны 100гө жетип турган. Анткени облус кеңге байкелип, сайыз убагында сырыёлор кайра иштелип турган. Бирок көпчүлүгүндө бүгүнкү күнгө чейин иш токтоп турат. Аны менен катар облус түзүлгөндөн бери кайра ишин жанданткан ишканалардын саны 34гө жеткен. Областын өнөр жайынын жалпы республикалык көлөмдөгү үлүшү 1,9% түздү. Бул көрсөткүч баштапкы жылдарга салыштырмалуу кыйла өскөн. Пайдалуу кендерди казуу, өнөр жайда продукция иштеп чыгуу, көмүр, сымап, сурма жана цемент алынат. Деген менен облустагы кендердин көлөмүнө бул ишканалар аздык кылат. Мына Кыргызстан боюнча бүтүн кен байлыктар, тоо кен байлыктары, алтын, күмүштөрдү, нефти дейбиз, башка дейбиз. Мына ушулардын бүтүн бардыгын таразыга салганда, Кыргызстан боюнча кен байлыктарды таразанын бир ташында турса, Баткен районундагы кен байлыктар өзүнчө бир ташта турат. Акыркы 2-3 жылда билим берүүдө да өзгөрүүлөр болуп, бир кыйла деңгээл жогорулады. Анткени облустагы 234 билим берүү мекемелеринин 30% кайрадан курулуп жаңыланган. Ал эми быйылкы жылы 8 мектеп жаңыдан курулуп, ишке берилүү алдында турат. Аны менен катар көз карандысыз жолдор салынды. 2013 жылы башталган Ош Баткен Исфана жолу аяктап, жергиликтүүлөр кошуна өлкөлөргө көз карандысыз жүрүп калышты. Кыйынчылык болчу да, биз алар анклапта эмес эле, биз анклапта болчубуз да. Себеби бизге
Кыргызстан менен байланышкан чоң жол жок болчу. Эки мамлекетке ушу көз карандысыз болуп өтө турган жолдорубуз жок болгон. Азыркы күндө биздин Баткен облусунда көз карандысыз Көктала, Баткен, Ош-Исфана жолдоруна азыркы күндө мына Лейлек районуна чейин ушу жолдор толугу менен бүттү десек биз адашпайбыз. Ишканалардын саны өсүп, жергиликтүүлөр жыл сайын жумуш орундары менен камсыз болууда. 2017 жылдын жарым жылында эле 4162 жумуш орунду түзүлдү. Ага жараша калктын саны да ашты. Эгемендүүлүктү алган кезде облустагы калктын саны 250 миңден ашык болсо, учурда 500 миңге жеткен. Мурда бардык электр энергия Кыргызстандан өнсө, биз через Өзбекстан алып жүрүп, түндөсүп светтери өчүп, кандай кыйынчылыктар? Азыр бир свет өчпөйт. Бул эгемендүүлүктүн пайдасы. Эгемендүүлүктү алгандан кийин Баткенде чек аралар бекемделди. Демаркация, делимитация иштери жыл сайын уланууда. Учурда 2 чакырымга жакын аралык чек ара кызматы тарабынан корголуп турат. Мындан сырткары чек арадагы Бүргөндү массивинде ирригация иштери жүрүп, 3800 гектар жер өздөштүрүлүп элге берилүүдө. Алдыда дагы 2025 жылга чейин 29975 гектар жерди өздөштүрүү пландалууда. Фирuz Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Эми башка темалардан өтүп бара жаткан жумада Ош шаарында үрөй учурган окуя катталды. Шаардагы көчөлөрдүн биринен таштанды салуучу контейнерлерден башы кесилген аялдын денеси табылды. Кылмыштын изи суу электе шектүү катары маркумдун келини кармалды. Окуянын чоо жайы төмөндөгүдөй болгон экен. Коомчулуктун үрөйүн учурган окуя дал ушул таштанды салуучу контейнерден башталган. 27 август күнү эртең менен Ош тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери аялдын жансыз денесин таап алышкан. Курманжан Датка аймактык кеңешиндеги Петров көчөсүндө таштанды төгүүчү контейнерден аял кишинин денесин тазалык ишканасынын кызматкери күндөгүдөй эле тазалоо иштерин жүргүзүп жатып байкап калган. Андан соң окуя боюнча милицияга кабар беришет. Таштанды урнабыздан жекшемби күнү saat 10 жарымдарда жансыз дене табылган. Уну бизинчиден болуп биздин кызматкерлер таштанды жыйнап жаткан учурда байкап калышкандагы сразу милиция бөлүмүнө кабар беришкен. Таштандыдан табылган жансыз денени милиция кызматкерлери келип ачкан учурда башы кесилген абалда болуп чыккан. Көшөгөгө оролуп баштыкка салып ыргытылган аялдын өздүгүн аныктоо үчүн милиция кызматы коомчулукка кайрылуу жасайт. Иликтөөнүн жүрүшүндө башы кесилген маркум 51 жаштагы Чоң Алай районунун тургуну экендиги аныкталган. Анын өлүмүнө шектелип 1992 жылы туулган келини жана анын 37 жаштагы бир тууган эжеси 2 суткадан кийин кармалышты. Мен жашап барымды көргөнүм деме койду. Таштырат мабыз. Эчтеме кылбайсыз андан кийин? Башынан чапкан. Саат канчаларда? Келиндин берген көрсөтмөсүнө ылайык 26 август күнү эртең менен кайненеси экөөнүн ортосунда келишпестик чыккан. Үйдө эч ким жоктугунан пайдаланган келин кайненесин бир нече ирет башына таш менен чаап жиберет. Окуя болгон жайда жан берген аялдын үстүнө төшөнчүлөр менен жаап коюп, бир тууган эжесине кабар берген. Кандай кылып өлтүргөнүн мен билбейм, кирсе башы кызылча кан, аял өлүк, үстүнө баягы неме төшөгүн жаап коюптур. Башы каякта экен? Башыны бар жогу менен де бул кийин башын алды да өзү. Сиз кандай кийин алды? Сиздин көрүнүшчө алдыбы? Жок. Сизге чейин алдыбы? Кандай? Качан башы бар экен, жок экен? Сизге чейин башы алындыбы же сиз? Жок, бул бар жогу өлтүрүп бүткөндөн кийин бул менин үйүмө алып барып тургандан башын алып атпайбы? Сенин үйүңө алып барды кайра, э? Канча алып бардыңар? Такси менен алып барды. Сумкага салып алып элеби? Маркумду келиндин эжеси жашап турган Анар Кичи районундагы үйүнө алып келишет. Ал жерден кылмыштын изин жашыруу аракетинде келин жансыз денени жиликтеп бөлүүнү көздөйт. Бирок майнап чыкпаган соң башы кесилген өлүктү ошол эле күнү кечки саат 21:30-22:00 чамасында кайра көшөгөгө ороп, баштык менен Ош мамлекеттик социалдык университетинин жанында жайгашкан таштанды салуучу контейнерге таштап кеткен. Ал эми башын өзүнчө баштыкка ороп, башка таштанды урнага ыргыткан. Бүгүнкү күндө жогорудагы кылмыш иши боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси менен кылмыш иши козголуп, азыр тергөө амалдары жүрүп жатат. Ал эми келин мындай жолго өз кайненесинин менен болгон пикир келишпестиктерден улам баргандыгын билдирүүдө.
Бүгүнкү күндө кылмышка шектелген бир туугандардын үстүнөн тергөө амалдары жүргүзүлүп, сотто алардын баш коргоо чарасы каралып жатат. Ал эми мыкаачылык менен өлтүрүлүп, таштандыга ыргытылган аялдын башы дагы деле табыла элек. Самара Ашырбаева, Азам Бузирыков, Ынтымак. Ушул жумада президент Алмазбек Атамбаев Ош облусунда 2 күн иштеди. Ал тургундарга президенттик мөөнөтү бүт электе жаратылыш кырсыктарынан жабыркагандар менен жолугуп, үлгүрүп калайын деп келгендигин айтты. Алгач Өзгөн районунда болуп жер көчкүдөн жабыркагандар кышка чейин үй салып бүтүрүшөрүнө күбө болду. Азыр курулуш баштагандардын алды чатырларын жаап бүтүп калды. Ушул тапта Ана Кызыл жана Жаманадыр участоктарында үйлөрдүн курулушу ортолуп, 50%га иш бүтүп калды. Мектеп курулушу да башталып, алда быйыл бүтөрү күтүлүп жатат. Ана Кызыл жана Жаманадыр участоктарынан жалпы жаратылыш кырсыгынан жабыркаган 1000ден ашык жаранга жер тилкеси берилген. Анын ичинде жер көчкү жүргөн айыл айлыктарга 106, жалпакташтыктарга 238, ири суулуктарга болсо 71 тилке тийген. Жаманадырда 819 адамга жер берилсе, бүгүнкү күндө 275 үй салып жатат. Ана Кызылда болсо чек 164 кожолукка тийсе, 23 турак жай курулуп жаткан кез. Мамлекетибиз быйылкы жылы аябай көп жакшы көңүл буруп, жалпы Өзгөн району боюнча көчкү коркунучунда турган 1039 үй бүлөгө тез аранын ичинде 208,5 гектар жерди трансформация кылып, бүгүнкү күндө 275 үй бүлө ушул иштерин баштап, асты 72 үй бүлө үйлөрүн жабуу астында турушат. Үйлөр көтөрүлүп, үйлөрдү жабуу астында турат. Баары көчүп келген жок, бирок бул жерде бардыгына жер тилкеси бөлүнүп берилди да. Себеби деген ар кандай шарт менен кире албай аткандар бар. Бирөөсүн жана башка жумуштар менен жүргөндөр, бирок бул жерде бардыгына ошол кооптуу жерде жашагандарга, ошол жанагы айылдарда, жалпакташта, аюуда бардыгына жер тилкеси бөлүнүп берилди. Шарт түзүлдү. Там салууга кайтарымсыз каржы жер көчкү басып калган 88 үйгө көрсөтүлгөн. Өкмөт ачкан атайын эсепке 26 миллион сом чогулуп, президенттик фонддон да 5 миллион сом ажыратылган. Ал акчалар 3 транш менен бөлүнүп, пайдубал курганда, дуал көтөргөндө жана чатырын жапканда 100 000 сомдон берилди. Мындан сырткары 7 үй мамлекет тарабынан акысыз тургузулса, 9-у сырткы донорлордун эсебинен курулууда. Долбоорлор даярдаганбыз өзүбүз. Адамдар барып тандайт, каалаган долбоор боюнча үй салат. Бизде мына Госстройдон, министерстводон буйрук келди. Ушул көчкү коркунучунан жабыр тарткан атуулдарга долбоорду бекер берип атабыз. Жардам катары. Долбоор бекер, каалаган долбоорун тандайт. Ошого жер тилкесин көрсөтүп беребиз, үй сала турган ордун көрсөтөбүз. Ошол боюнча иш жүргүзүп атат. Көзөмөлдү күчөтүп атабыз. Ушул тапта Жаманадырда үйлөрдүн курулушу жарымдап калса, Ана Кызылда 40%га жакын иш аткарылган. Таза суу менен электр жарыгы тартылып, жол оңдолуу алдында турат. Ал эми үй салып жаткандарга арзан курулуш материалдары жеткирилүүдө. Цемент, кыш жана жыгач такталарды өз наркында сатып алуу кыйла жеңил болгонун Шаравидин Жамантаев жашырган жок. Антпесе 4 бөлмөлүү үйдү суук түшкөнчө курганга акчам жетпей калмак дейт. Цементтин өз баасында 4 сом 20 тиындан цемент өз баасында келип атат. Материалдар, эми жыгачтарды ошол материалын дегенде андай иш боло элек, эми жыгачына келгенде дагы болор. Калган акчасын мамлекет ошол элден түшкөн акчаны берди. 200 миңден алып, фундаментке 100 миң иштетип, 100 миңин мына кышка алып усталарга атабыз. Иш ыргагын тездетүү үчүн жер көчкү жабырлануучулар менен кооптуу аймак жашоочуларына жеңилдетилген насыя каралган. Кредит 300 000 сомдон берилип, 7 жылда 7%дык үстөгү менен төлөнөт. Бирок насыяны алыш үчүн жер тилке ээсинде мамлекеттик акт болушу керек. Азыркы тапта мамлекеттик каттоо кызматы документтештирүү иштерин жүргүзүүдө. 932 адамга учетко келип тургандарына мындай жерине мамлекеттик акт бердик. Бул госрегистр тарабынан бекер бердик. 932 адам бардык районубуздун ар айыл өкмөттөрүнөн келип атат. Азыр мен тапшырган мамлекеттик актын ээси Ирис айыл өкмөтүнөн келди. Бул жерде Жалпакташ айыл өкмөтү бар, Саламайлык, Көлдүк, Алтын булак айыл өкмөттөрүнөн келгендер бар. Ал эми өйдөнкү жакта 404 адам Заргер айыл өкмөтүнөн келип отурукташып калган.
Социалдык мекемелер жөнүндө сөз кыла турган болсок, 2 участокта тең мектеп курулушу жүрүп жатат. Азырынча пайдубалы түптөлүп, 250 орунду билим уян ноябрда пайдаланууга берилиши пландалган. Ага чейин 2 мектептин окуучулары кошуна айылдарга барып окуп турушат. Алыс болуп калат деген нааразычылыктар жаралса, транспорт уюштуруп беребиз дешүүдө. Жаманат участкасы боюнча бул жактарда Карабал айыл өкмөтүндө, бул жактарда Кызыл Октябрь айыл өкмөтүндө адамдардын саны такталып, Куршаптагы бизде 3 мектеп бар. Төлөнүп мектеби жаңы салынып бүттү. Жана Токтобол мектебинде месталар бар, гимназияда бар. Булардын баардыгын балдарын бөлгөн. Жатып окуй тургандары да бар. Эгерде бара турган болсо, бул жерден биз атайын транспорт уюштуруп, мына Кызыл Октябрь айыл мектебинин Осмон Жакып мектеби бар. Булардын баардыгына биз тактап, кимди каяка ташыш боюнча, транспорт менен ташып бериш боюнча биз бул боюнча. Социалдык мекемелердин жана үйлөрдүн курулушунан президент Алмазбек Атамбаев кабар алды. Алгач жер көчкүдө каза болгон маркумдардын арбагына багышталып, Куран окулду. Андан соң мамлекет башчы көчкү жабырлануучуларына көңүл айтып, өз фондунан курмандык чалууга 200 000 сом тапшырды. Ошондой эле элди жаңы конуш менен куттуктап, Жаманадыр ынтымак айылы деп өзгөрүлгөнүнө кубанганын жашырбады. Кырсык деген ушундай экен. Бирок кээ бирде өзүбүз кырсыкка жол беребиз. Ошондуктан мына биринчи чыкканда мүмкүн катуураак айттымбы, тааранбагыла, бирок мал мүлк таамалат да, балдарды карайлык, ден соолукту карайлык. Ошондуктан албетте ушундай кыйын жерлерден көчүш керек. Келечекти ойлош керек. Күнүмдү окатты ойлобой, келечекти ойлош керек. Ошондуктан ушул жака көчүп баштаганыңарга мен билем абдан каалабай жатып келип баштадыңар, бирок кийин көрөсүңөр бар аркаңардан ээрчип келет. Анткени татынакай бир айыл кылып беребиз. Мектептери, бардык нерсеси салынат. Ынтымак айылына жаңыдан отурукташып жаткан жашоочулар мамлекет башчыдан мечит салууну да суранышты. Бирок өлкө башчы окуучулар үчүн мектеп куруу эң башкы маселе экенин, ал эми мечит убагы келгенде түшөрүн билдирди. Эске сала кетсек, быйыл май айында Өзгөнүн Курбуташ айылында акырындап жылган жер көчкү 51 үйдү басып калган. Ал эми Аюсай айылында 7 үйдү көчкү басып, 24 адам анын алдында калып кеткен. Назгүл Ахунова, Арген Калыбек уулу, ынтымак. Өлкө башчы иш сапарынын алкагында жер силкинүүдөн жабыркаган чоң алайлыктар менен да жолукту. Кырсыктан үй жайынан ажыраган тургундарга 300 000 сом каражат берди. Жергиликтүү тургундар мүмкүнчүлүгүнүн пайдаланып түрдүү көйгөйлөрүн айтууга үлгүрүштү. Аны болсо өлкө башчы тизмектеп, президенттик мөөнөтү аяктаганга чейин аткарууга аракеттенерин билдирди. Өлкө башчынын тоолуу аймакка келүүсүн утурлай заманбап үлгүдөгү ооруканадагы бүткөрүлгөн. Анын кызыл тасмасы кесилип пайдаланууга берилди. Эски имарат чейрек кылым мурда ашар жолу менен курулуп, колдонуудан чыгып калган эле. Бегмай Асанова кеп кылат. Чоңалай районундагы хирургиялык ооруларды кабыл алган бул жападан жалгыз бөлүм 1972 жылы курулган. Бүгүнкү күндө бул 25 гана койкага ылайыкташтырылган имараттын эскилиги жетип, азыр болсо жаңы имаратка муктаж болуп турат. Ашар жолу менен бүткөн имаратта шарттар да талаптагыдай эмес. Бөлмөлөрү тар болуп, бейтаптарды дарылоодо да ыңгайсыздык жаралчу. Ошентсе да аргасыздан оорулар тейленип келген. Эми мындай көйгөйлөр артта калды. Жаңы заман талабына ылайык 2 кабаттуу оорукана ачылды. 50 керебети бар ооруканада 4 бөлүм бар. Алар балдар оорулары, хирургия, гинекология жана терапия бөлүмдөрү. Ар биринде заманбап жабдыктар орнотулган. Эң негизгиси бул жерде оор төрөттөр да кабыл алынып, натыйжалуу кызмат көрсөтүлөт. Кыйынчылык болгону ошол аялдын жанында постоянно медработник отуруп, ар бирине багындай колу менен өлчөп, ушинтип оценка кылчу элек да, азыр эми аппарат менен ишеничтүү ушул аппараттар келип калды. Кудай кааласа ушул биз энелерге жакшы жардам беребиз деген үмүттөбүз. Имараттын курулушу 2012 жылы башталган. Өлкө казынасынан толук каржыланып 54 миллион 34 000 сомго бүткөрүлдү. Мында жалпы 200дөй дарыгер эмгектенсе, 50сү жогорку категориядагы врачтар. Чоңалай району боюнча мына ошончо жылдан бери бул тарыхта биринчи жолку курулуп жаткан оорукана. Өзүңүздөр көргөндөй бүт талапка жооп берген, сампин деп коебуз, ошого жооп берген типовой ооруканалардын.
Өлкө аймагындагы жалпы райондук оорулардын имараттарынын басымдуусу Союз мезгилинде тургузулган. Саламаттыкты сактоо министрлиги жакынкы 5 жылдан бери шарты катаал аймактардын имаратка болгон муктаждыктарын акырындык менен чечип жатышат. Ушул жылы Чоңалайдан сырткары 10го жакын райондордо заманбап ооруканалар бүткөрүлөт. Мындай ыкма менен жакынкы 10 жылда көйгөйдөн толук арылабыз дейт министр. Нарында неврологиялык клиникасы, Сузакта кардиологиялык бөлүмдүн имараты, азыр Терексайда Чаткалда 2 каттуу чоң имарат аябай чоң төп менен жүрүп атат. Азыр ооруканага тиешелүү болгон шарттар акырындык менен түзүлүп жатат. Ачылыш аземинде президент Алмазбек Атамбаев тез жардам унаасын өз эсебинен алып берүүнү убадалады. Дестер убагында Чоңалайга жол да жок, свет да бүт Кыргызстан боюнча кайра өчүп, негизи кырдаал абдан оор болчу. Азыр Кудайга шүгүр, мына бул мактанган катар эмес, бирок биздин Кыргызстан бир топ комшу мамлекеттерге караганда карапайым калкыбыздын эли кыйла мындай илгерге алдыга кетти. Мен өзгөчө чоңалайлыктарга карызым бар. Кийинде сиздер үчүн кызмат өтөп берем, президент болбосом дагы. Жардам берип Чоңалайга. Эске салсак, Чоңалайда оор бейтаптар аймактык шарттын жоктугунан улам Ош шаарына келип дарыланышчу. Эми мындай көйгөйлөрдөн толугу менен арылышат. Бегима Асанова, Бактияр Асилбек уулу, Ынтымак. Билим берүү темасын улай Ош шаарына Өзбекстан куруп жаткан мектептин алгачкы этабы башталды. Ушул тапта имараттын жер астындагы казуу иштери, бетондоо аракеттери жүрүп жатат. 3 кабаттуу заманбап мектептин курулушунан тарта эмеректерине чейин коңшулар көтөрүп, кийинки окуу жылына пайдаланууга бере турган болууда. 630 окуучуга ылайыкташтырылган билим уясы жөнүндө Бегимай Асанова баяндайт. Кыргызстан менен Өзбекстандын келишимдерине ылайык коңшу өлкө 3 кабаттуу мектеп куруп берүүнү ушул жылдын апрель айында убадалаган эле. Ал үчүн Ош шаарындагы Чейрек кылым мурда курулган номер 18 мектеп гимназиясы тандалып алынган. Ошентип бүгүнкү күндө курулуштун алгачкы этабы башталган. Жалпы бийиктиги 3 кабатты түзгөн 630 орунга ылайыкташтырылган Өзбекстан тарап куруп жаткан мектептин учурда катлабы казылып курулуш иштери башталганы турат. Муну Өзбекстан тарап ички эмеректеринен сырткы жасалгасына чейин толук 100%га чейин каржылап бүткөрүшмөкчү. Имараттын сырткы көрүнүшү улуттук стилде болсо, айланасы кооздолуп спорт залы менен курулары пландалган. Жылытуу жана жай мезгилиндеги салкындатуу ыкмалары да заман талабына ылайыкташкан. Мектептин курулушун бүткөрүү Өзбекстандын белгилүү курулуш компаниясына жүктөлгөн. Жумушчу топ курулуштун соңуна чейин кылдат иш алып барышат. Бул биринчи корпусу, окуу корпусу. Arkasındaki ikinci korpusta, bu ikinci korpusta spor zal, aşkhana, stalovi, aktiv zal, подвалlarda мастерскойлары болады. Окуучуларга окуганга мүмкүн эмес болуп калган имарат болчу. Ал боюнча бузуу боюнча атайын МЧСтин заключениялары бар эле. Ошонун негизинде биз кыргыз тарап бул эски имаратты бузуп курулушка атайын площадка даярдап бердик. Номер 18 мектеп гимназиясы 2 имараттан турган. Бир бөлүгү 1936 жылы курулса, экинчиси 76 жылдары түптөлгөн. Биринчи бөлүгү 2008-2009 жылдардагы зилзалада жарактан чыккан. Ал толугу менен бузулган. Жарактуу болгон экинчи бөлүгүндө 800 окуучу билим алышат. Эми ошол бөлүгүндө да өзбек тарап жаңы курулуп жаткан имаратка түспөлдөш кылып, капиталдык оңдоодон өткөрүүдө. Бул иштерди жаңы окуу жылына аяктайт. Мектеп негизинен гимназия, англис тили, орус тили, кыргыз тилдерин тереңдетилип окутулат. Быйылкы окуу жылында биздин бир артыкчалыгыбыз орус тилинде окутулган атайын класстарды ачтык. Коңшу өлкө мектепке кетчү каражатты азырынча ачыктай элек. Баары курулушу толугу менен аяктаганда айтылат. Эске салсак, Ош шаарында жалпы 7 мектепте курулуш иштери жүрүп жатат. Быйыл окуу жылында 2 пайдаланууга берилет. Калгандары кийинки окуу жылына бүткөрүү пландалган. Бегима Асанова, Азам Бузыриков, Ынтымак. Сузактын Каду айылындагы мектептин жанында сайга көчкү түшүп, имаратты суу каптап кетүү коркунучу жаралды. Жогоруда дагы болжолдуу 61 000 куб көчкү коркунучу бар. Ал түшө турган болсо, сай суусун дагы бөгөп, мектептеги суу алып кетүү
коркунучу күч. Анткени менен аталган билим уя жаңы окуу жылында окуучуларды кабыл алат. Кооптонуу жараткан чакта ким эмне дейт? Кезектеги материалда сөз болот. Саналуу күндөн соң жаңы окуу жылы башталат. Окуучулар коопсуз оңдодон өткөн мектептерге окууга барышат. Бирок Сузактын Кадуу айылындагы Кайыпов мектеби көчкү коркунучунда турганына карабай, окуучуларды кабыл алат. Жазында тоодон түшкөн ылай аралаш селден улам көчкү сүрүлүп, мектепке жетпей токтоп калган. Эми ал күзүндөгү жаан-чачында да жүрүү коркунучу жогору. Где-то бир жума тынбай мындай ботко болуп акты да. Жаңак деген калбады, майда ак чечек дарактардан эч нерсе калбады. Шыпырып алып келип бияка эле тыгып таштады бар жогун. Көчкүлөр болот деп МЧСтен келгендер билдирүү беришти. Көлөмү 17.000 метр куб болгон көчкү сүрүлгөндөн кийин мектепте 10 күндөй окуу жараяны токтотулган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги тарабынан текшерүүлөр жүргүзүлүп, толук чечим жергиликтүүлөргө айтыла элек. Бирок айыл тургундары тоодогу көчкү көрүнүп турат, мектепке кооптуулук бар деп коркушат. Кеч күздөрдө жаан-чачын көп болот бизде. Ошол мезгилдерден коркуп атабыз. Жаан-чачын көп болсо, бул жерге билбейм, ошо мурункудай суу келге турган болсо, биз ошол мезгилдерден коркобуз да. Жаан-чачыл айрыкча октябрь, ноябрларда бизге жаан-чачын көп болот. Мектеп жамааты тынчсызданганына карабай жетекчилигине райондук билим берүү бөлүмүнөн окуучуларды кабыл алууга уруксат берилди. Буга көчкү кооптуулугунун азайгандыгы негиз болгон. Учурда отурумдук оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Эми сентябрдан Кайыпов мектеби 350 окуучуну кабыл алат. Ошол эч жактан эч кандай бизге баягыдай буйрук келбегендиктен биз кайрадан эле мектепти жаңы окуу жылына ушул учурда даярдап жаткан учурубуз. Ошол ремонтту жүргүзүп атабыз ошол. Мектеп боюнча мектептин мониторинг жүргүзүп, биздин МЧС тарабынан буларга кат жолдонгон, канчалык деңгээлде коопсуз экенин ошолор анализ чыгарса, мониторинг жүргүзүп берсе, анан жыйынтык чыгат деген ойдомун. Азыркы тапта сүрүлүп келген жер көчкүнүн кооптуулугун өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери тактоодо. Жыйынтык жакын арада чыгышы күтүлүп жатат. Эгер министрлик текшерүүлөрдүн негизинде мектепти көчкү коркунучунда деп тапса, окуучулардын кайда бараары анык эмес. Белгилей кетсек, Кадуу айылында мектепке жана 5 турак үйгө кооптуулук жараткан. Болжолдуу көлөмү 61.000 метр куб болгон көчкү ыктымалы бар. Кылымжан Азамат кызы, Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Сузак району. 2012 жылдагы Чарбак окуясынан соң Баткен районунда көз карандысыз жолдорду куруу колго алынган. Анклавтардан өткөн жолдордун ордуна Бел Сөгөт Бөжөй жолу, Айгүл Таш Согумент Чарбак Таян жолдоруна мамлекет тарабынан көңүл бурулуп, кыска убакытта бүткөрүү аракеттери жүргөн. Бирок долбоордо көрсөтүлгөн иштер аягына чыкпай калган. 2 жылдан бери бир да бийлик өкүлү жолдун абалынан кабар албагандыгын тургундар айтып даттанышат. 2014 жылга чейин Баткен районундагы Бөжөй айылынын тургундары Өзбекстандын Сох районунан гана каттачу. Үч тарабын толур курчап тургандыктан район борборуна баруу үчүн кошуна өлкөнүн аймагы аркылуу өтүшчү. Чек арадан өткөн учурда сааттап кезек күтүп, ыксыз текшерүүлөргө кириптер болушкан. 2012 жылдагы Чарбак окуясында чек аралар жабылып, Бөжөй айылынын транспорттук каттам үзүлгөн. Ошондон кийин көз карандысыз жол курула баштаган. Кыйынчылык болчу да, биз алар анклавда эмес эле, биз анклавда болчубуз да, себеби бизге Кыргызстан менен байланышкан чоң жол жок болчу. Баткен районунун Бөжөй айылы менен Айдаркен шаарындагы 20 чакырымдык жол 2013 жылы курула баштаган. Бирок 2014 жылы жол мындай болуп түптөлгөндөн соң колдонууга берилип калган. Бирок курулуш толук аягына чыкпагандыктан мындай кооптуу жерлерге тосмолор орнотулбай, кышкысын автоунааларга кыйынчылык жаратат. Мына ошондуктан колдонууга берилгенине аз эле убакыт болгонуна карабай, 2-3 жолу авто кырсыгы дагы катталган экен. 2 жолу, 3 жолу. Берде машиналар баягындай аварияга учурады. Буягы да газ казуу, буягы да газ казуу. Машиналардан кыш абасында, айрыкча кыш мезгилинде кооптуу да. Булар баягындай тормоз иштебей калышы мүмкүн. Баягындай нерсе болсо мындай жардан
түшүп кете турган. Бел-сөгөт Бөжөй жолунун узундугу 20 чакырымды түзүп, сметалык баасы 185 миллион сомду чапчайт. Бирок 85 миллион сомдук гана жол бүткөрүлгөн. Акыркы 2 жылдан бери эч кандай иш-аракеттер жүрбөгөндүктөн жолдун абалы начарлоодо. Айрым жерлери жаан-чачындын кесепетинен бузула баштаган. Ошол себептүү тезинен жолго көңүл бурбаса, жакын арада жеңил унаалардын каттамы токтоп калат деп даттанышат. 185 миллион ушул жолго каралган болсо, ошонун 85 миллиону ишке ашканда 100 миллиону али акча которула элек деген нерсе менен турат. Жолдун чаласы көп. Бул проекти боюнча асфальты менен кадимкидей жолдун четинде тосмолору менен проекти ошондой да. Бирок мына 2 жылдан бери бирде бирөө келип иш баштаган жок да. Облустук жол тейлөө ишканасы акча каражатынын жоктугунан бардык жумуштар токтоп калгандыгын билдирди. Кандай болгон күндө да Өзбекстан аркылуу каттап келген айылдыктарга эгемендүүлүктү алгандан бери көңүл бурулуп, аз убакытта көз карандысыз жол каттамга берилди. Жакынкы жылдары акча каралса эле жол толук бойдон бүткөрүлөт дейт район акими. Толук бүтүрүп берет мамлекет. Мамлекеттин башка дагы немелери бар экен, ошого жараша иштер. Бүгүнкү мына Согмент Айгулташ Согмент жолу дагы, Чарбак жолу дагы бир аз токтоп калган эле. Мына быйылкы жыл акча бөлүнүп, жандандырып ал жерде иш болуп атат. Буюрса дагы акча бөлүп берсе, ал Бөжөй жолу дагы ошо проектине жараша бүтүрүп берилет. Учурда Бөжөй айылында 700-гө жакын калк жашайт. Буга чейин чек ара жабылып калган учурда жергиликтүүлөр улоо менен каттап, кошуна айылдар менен байланышып турушкан. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак Баткен облусу. Ушуну менен берүүбүздүн соңуна чыгарабыз. Сиздер Ынтымактын эфиринде Назар Апталык берүүсүн көрдүңүздөр. Аны мен Асанбек Каракозуев алып бардым. Кийинки аптадан амандашканча сак саламатта туруңуздар.